Мына урматтуу телегөрөрмандар, эфирибиздин башында Мынарбек Чобуев агабыздын аткаруусунда Мекеним сенден башталат аттуу чыгарма менен баштап алдык. Сөзү болсо Шайлообек Дүйшеев агайыбыздыкы, оны Сардарбек Жумалиевдики. Дал ошол кичинекей мамлекет үй бүлөдөн башталат дейт го. Бүгүн ошол чыгармачыл үй бүлө тууралуу кенен кесир сүйлөшөлү деп Бенефис программасынын каармандарын тааныштырайын анда. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мынарбек Чобуев агабыз жана өмүрлүк жубайы жакасын кирдетпеген, үзөңгүлөш болуп жүргөн Жумамедин Шералиев атындагы сыйлыктын ээси, маданияттын мыктысы, обончу аткаруучу Жазгүл Жумаканова бүгүн чыгармачыл кечесин сиздер менен тойлоп жүргөн турат. Кут болсун. Кубанычтабыз бүгүн мынакей каймактарын калпып алып, сиздер жөнүндө бир ортого ой салалы деп жакындарды чогултуп олтурабыз. Бул кишилерден баардык жумурай журт тааныган менен сиздерге ким болот болду экен бул кишилер? Агасыбы, энисиби, кайын журтубу дегендей. Мынаргам өзүңүз бир конокторду элге бир тааныштырып берсеңиз, анан маек баштасак. Рахмат, жакшы болот. Мына оң жактан эле баштай берейин. Оң жактагы элибиз сүйгөн, элибиз барктаган, сыйлаган, өнөрдөн тапкан агабыз, ошол бир жерден, бир элден дегендей, мына өнөрдө бизге көп акыл насаатын айтып жүргөн, сахнадагы, чыгармачылыктагы ийгиликтерибизге кубанып, батасын берип жүргөн өзүмдүн агам Кыргыз Республикасынын эл артисти Имендер Абыл. Жана ошондой эле мынакей акын эжекебиз Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыктын ээси Зыйнаттуу Мамытова эжекебиз. Келдиңиз. Жана ошондой эле биз баягыреки чыгармачылыктагы эң башында баягы бармактайдан чыгармачылыкка аттанган 92 жылдан бери мынакей чогуу чыгармачылыкта келатабыз. Ушул чыгармачылыктагы окууну дагы чогуу ошо бармактайыбыздан баштаганбыз. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти досум Токтобек Асаналиев. Барбалыңыз. Жана ошондой эле мынакей Теңир тоодо тиги 96 жылдан бери ошол досубуз чыгармачылыктагы бирге баягыреки чогуу келатабыз. Маданияттын мыкты кызматкери, кыргыз руху фольклордук ансамблинин көркөм жетекчиси Кашкаев Орозобек. Барбалыңыз. Жана ошондой эле мына ушул 92 жылдан бери чогуу келаткан дагы бир досубуз, азыр мынакей кино жаатында, театр жаатында өзүнүн өнөрүн баягы ташка тамга баскандай тастыктап келе жаткан досум Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Илим Калмуратов. Барбалыңыз. Жана ошондой эле мынакей Нарын шаарында биздин устатыбыз Кыргыз Республикасынын эл артисти Табылда Актан агабыз жетектеген Манас руху театры түптөлгөн 96 жылы. Мына ошол жакта бизге бармактайынан кичинекей кезинен келип биздин театрга келип кошулуп, ошол жерден биздин өнөр менен таанышып, топко келип кошулган. Азыр мынакей кыргыз элине төбөсү көрүнгөн өзүнүн өнөрүнүн өзүнүн жолу бар. Өзүмдүн иним Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээси, маданияттын мыкты кызматкери Кубаныч Ажыбаев иним. Келдиңиз. Жана ошондой эле мынакей азыр кыргыз элибиз абдан жакшы көргөн, сүйүп, канчалаган чыгармаларынын баардыгын элибиз, журтубуз ушундай баалап, барктап келе жаткан биздин сүйүктүү кызыбыз, маданияттын мыкты кызматкери Элдар Өскөнбаева. Мына ушундай. Сонун. Кыргызда жакшы сөз бар, жакшы жылкы менен жакшы кыз кошунадан артпайт депчи. Ансары ошол Теңир тоодун кызы Теңир тоого келин болгондугунун өзү эле Жазгыл эжебиздин жакшылыгынын белгиси болсо керек. Бир канча обондорду жараткан жубайыңыз менен мынарга маман болуңуз. Бай бичи болуп улуу кишинин батасы тийип. Автордун аткаруусунда Жакшылар болсун жаныңда аттуу чыгарманы сиздерге сунабыз. Сөзү Кубат Отурбаев агабызга таандык, сахнада Жазгүл Жумаканова. Jarqı
айдай жагылып, жакшылар болсун жаныңда. Кубансаң турса каткырып, жаманың болсо жашырып, тарынсаң нардай көтөрүп, ызасын ичке батырып, тарынсаң нардай көтөрүп, ызасын ичке батырып, жакшылар болсун жаныңда. Шер жасаң сырды төгүшүп, жакшы жагыңды көрүшүп, кыйналып турсаң кол сунуп, кайгыңды тартса бөлүшүп. Кыйналып турсаң кол сунуп, кайгыңды тартса бөлүшүп, жакшылар болсун жаныңда. Жыгылсаң таяп жөлөгөн, чакырсаң чуркап жөнөгөн, ысыкта суук, кышта даңы, мээримге чулгап бөлөгөн. Ысыкта суук, кышта даңы, мээримге чулгап бөлөгөн, жакшылар болсун жаныңда. Жылуу сөз айтып колдосоң, жарк эткен айдай жагылып, жакшылар болсун жаныңда. Жакшылар болсун жаныңда. Эми сөз башынан болсын. Көмөндөр ага Максакал катары микрофонду алсаңыз, сөздү сизге берсек, анан өзүбүздүн сөз үстүн бала дегендей бүгүн бүтүндөй теңир толук туугандар чогулуп мынакей. Нарындын шамалы келгенсип турат. Бүгүн студиядай шаардын абасындай эмес, нардын абасындай салкын болуп тургансый. Таза аба, Таза болду. Бүгін ушу экөөңүздөрдүн бенефис деп аталган чыгармачылыкка арналган берүүңөргө келип катышып отурганыбызга абдан кубанычтабыз. Чакырганыңарга рахмат. Чакыргандын да бир себеби болор деп ойлондум. Ушу мени жакындан билген, жакындан көргөн, такай мамилебиз жакшы, ага катары, ини катары, келин катары, карындаш катары ушундай бирге чыгармачылыкта үзөңгүлөш болуп, кеп кеңешибизди бири-бирибизге айтып угуп дегендей жүрөбүз. Ошон үчүн келип атсак, чакырып атсаңыздар керек. Да бир жолу ушу кут болсун бүгүнкү чыгармачылык. Бу дагы элге берген силердин чыгармачылык отчетуңар деп эсептейм. Эми Жазгүл менен Мунарбек жөнүндө айтып отурсак, Мунарбектин үнү, Мунарбектин добушу, ырдаганы, музыкалуулугу, жана ырга болгон кылган мамилеси, аткаруу чеберчилиги, бул ошо өзү айткандай нарындан жана кыргыз руху театрын түптөшүп, ушу Табылды Байкеден көп окуп, жанагы аткаруучулук, артистизмди кошуп ушундай ырдаганы ошол жактан башталган. Эми албетте түбүндө бар болсо керек да бул кишиде. Дээринде деңиз. Дээринде. Анан ошон үчүн мына элден өзгөчөлөнүп, улам өнүгүп, өсүп келатат жылдан жылга дегендей. Ошон үчүн эмгек сиңирген артисттик наам алып отурат. Мына Сардарбек Жумалиев деген агабыз ушу Чоро тобунда илгери плектр ойноп, ондон баштап комуз ойногондон баштады эле. Азыр албайкебиз ушунчалык биздин башыбызда турат, маэстро болуп дегендей. Ошо кишинин жанагы мекеним деп азыр укканыбыз, мисалы, ушундай мындай ырдаган, эми бардыгы эле ырчы ырдайт чыгар, бирок ушундай жеткирип ырдаганда
ушундай ырды кимирдеп атканы жөнүндө да ойлонбой кетесиң. Мекениңди ойлонуп кетесиң да. Патриот боло каласың. Ошол сыяктуу көп ырлардыр да дем булар Табылды байке менен көп жанагы кыргыздын фольклор болуп калган ата канат дүйнө деген сыяктуу ырлардын канчасын ырдады. Булар кыз жигиттин айтышы сыяктуу, алым сабак сыяктуу, жөө айтыш сыяктуу кыргыздын көптөгөн бир жанрлары жанагындай камтылган ырлар менен ушундай актёрдук чеберчилик менен кошо аткаруучу ырларды көп ырдашты. Анан Жазгүл карындашымды айтсам, мен бир жолу бир машинада жол жүрүп кетип баратып, магнитофондон ушу Кызгам мени деген бир Майрам Керим кызы деген акын карындашыбыз бар эле. Ошол кишинин текстине жазылган Кызгам мени деген ырын угуп калдым да, анан укмуш кайра кайталап уктум да. Ушундай ыры да сөзүнө келишкен, ушундай ушунчалык кооз ыр, бул кимдин обону болду экен деп сураштырып, тигиге чалам, буга чалам, ошентип отуруп Жазгүлдүкү деген угуп калдым да. Анан аябай ыраазы болдум. Өзүм карындашым турбайбы деп анан чалдым. Чалып атып алам, жолдон улам бир жерден тартса бир жерден тартпайт. Анан айттым, ой Жазгүл, куттуктайм, ушул ырың аябай канчанчырың десем, алгачкы ырларыман дейт. Анан эми ушуну улантышың керек. Сен дагы тиги Досмамбетова сыяктуу, Канике эжең сыяктуу ушундай обончулуктун жолуна түшүп атыптырсың. Салган чыйырың аябай жакшы экен. Эми бул жолду улагының узак болсун, көп жаша, ушундай деп анан жакшы ийгиликтерди каалап, ошентип айтсам, сүйүнүп рахматын айтып калган. Анан ырлары чыга баштады. Менин сынымда, менин баамымда Жазгүлдүн ырлары өзүнчө бир боектору бар. Өзгөчө бир кыргызга таандык, өзгөчө тоолуу жерге таандык, мындай бир ойку, кайкы, кокту колот, булуң буйтка деген сыяктуу жер шартына, аба шартына жараша ушундай ар түрдүү мүнөздө чабыттаган ушундай ырларды жаратып атат. Кээ бир ырлары элде жок бир кайрыктар бар, мындай бир ыңгайсыз бир аккордко алганга туура келбеген сыяктуу ырлар бар. Ай, өтө эле эметип кетип аткан жоксуңбу деп коем кээде. Анан антип турбасаң да болбойт. Анан бирок анын баары изденүү. Ошон үчүн жанагындай бир элде жок мындай жанагындай бир кайрыктар чыгып атат. Балким турмушта кээ бир жерлерибиз ошол сыяктуу ыңгайсыз боло түшөт. Кээ бир жерибиз ыңгайлуу болот, кээ бир жерибиз мына абабыз таза болгон менен кээде давлениябыз кармап кетет дегендей, нарындын жерине барып эле чыгара берет окшойт бу карындашыбыз. Анан ишиңе ийгилик каалаймын. Ырларың ушундай жана жогору айткандай, жана эжелериңдин жолун жолдоп, Александра Пахмутовадай болуп керек болсо, чоң хорлорун, илгери хор дегендер болчу эле, азыр ошол ырдалбай жүрөт элекке каршы, бирок ар бир нерсенин учуру келет. Романс дегендер болчу эле, ошондой романстын форматындагы ырлардан чыгарышыңды каалаймын. Жанагындай чоң кантата андай мындай дегендер бар эле, ошолордон чыгарышыңды каалаймын. Шералиев атаңдай болуп, 700 обон 700 ырды чыгарып жүрө беришиңди каалаймын. Рахмат. Батаңыз тийсин, айтканыңыз келсин. Сонун сөздөр болду, Макей. Тилектериңиз кабыл болсун. Сахнада бактылуу үй бүлө. Бүгүнкү бенефис программасынын каармандары Мунарбек Чобиев жана Жазгүл Жумаканова дуэт менен чогуу аткарып берет сиздерге. Кызгам мени аттуу чыгарма. Сөзү Майра Керим кызыныкы, ону Жазгүл Жумакановага таандык. Бирок билдирбе, сынап чөлүмө
Kızgan meni kızgan birok bildirdi birin biri kızganmasın kim bildi kapkaydağı jaman oydu oylosun aklımdan adaşasın bir günde aklından adaşasın bir günde Kızgan meni kızgan bir ok bildirdi Kurgızgansan meni menen bir жүрбө Emne bolup giderek emnegender Karap turat magalardı güldürbe Karap turat magalardı güldürbe Kurgızgansan meni menen bir жүрбө Kızgan meni kızgan bir ok bildirbe Агаларыбыздан башка коноктордон сөз берерден мурун сиздердин өзүңүздөрдүн үй бүлөңүздөргө кайрылгым келип атат да. Бүгүн эле Мунарбек, бүгүн эле Жазгүл болуп калган жоксуздар да. Ооба. Турмуштун ош кыйышы бар. Үй бүлө деген сөз өзү аты айтып тургандай эле баягы үй анан бала деп чечмеленет деп атпайбы? Турмуш деген ошол муштумда туруштук бер деген сөз дейт. Анын үстүнө эки чыгармачыл инсан бир үй бүлөдө кантип таанышып, кантип бири-бириңиздерди таптыңыздар эле, ошондон баштайлычы. Мунарбек эм. Биз дагы чындыгын айтканда мындай эрте табыштык десек болот. Биз ошол жогоруда айтып өткөн 96-жылы Табылдагыбыз ошол Манас руху театры деп негиздеген. Мен башында ошол 94-жылы бияктан окууну бүтүп барып, Нарын музыкалдуу драма театрына ошол 94-жылы кабыл алынып, мен баягы эмгек жолум ошол жактан Теңиртоодон башталып калды да. Анан 94-жылы иштеп калып, анан 96-жылы ошол Табылдагыбыз ушундай бир театралдык бир өзүнчө бир мектеп. Мектеп ачайын бир өзүнчө бир иш кылалы деп айтып калып, анан 96-жылы ошол биз театрдан бир 6-7 артист бөлүнүп барып Табылдагыбыз менен чогуу. Анан ошол Нарын райондук маданият үйүндө Манас руху театры деп анан негизделип калды. Ошол жактан биздин баягы жалаң жаштарды Табылдагыбыз алып, өзүнчө бир театр ачылып, ошол жактан иштеп баштадык. Анан жаштар келип кабыл алынып баштады. Анан ошол 96-жылы күз мезгилинде ошол бизде Жыпара Абдыбекова деген кызыбыз бар болчу. Ошол кызыбыз бир өтө мыкты кыз бар, Табылды байке. Ошол бизге ылайыктуу болуп атат театрга. Бир алып келейин, бир көрүңүздөр деп калды. Анан ошол кийин ошол Жазгүлдү алып келди. Жазгүл өтө мындай ачык, шайыр, мындай шарт жүргөн кыздар абдан жакын болчу. Анан ошол Жазгүл келгенде эле ошол баягы иштеп өзүбүздүн чыгармачылыкта чогуу жүрүп, анан ошол чыгармачылыктан 98-жылы анан экөөбүз баягы баш коштук. Сиз өтө маданиятты айтып берип койдуңуз да. Күмөндөр агам айтканда булуң бучкасы жок айтпай да. Бушка кирбейле. Мындайча айтканда ошол чыгармачылыкта чогуу жүрүп, Закондун негизинде болуп закон.
Насирдин Байтемировдун ыры бар. Аял эркек көп жашап тууган болот, акыры жок сыяктуу сезилет, андан башка жакыны депчи. Ансары ошентип эме 21-22 жашыбызда Жазгүл экөөбүз ошентип баш кошуп алдык. Жакшы. Алгачкы оон агама чыктыбы? Кантип чыкты Жазгүл? Алгачкы оонум 1997 жылы ушу Нарын районунда иштеп жүргөндө Манас Рух театрында мындай эле бир кусалык деген ырга чыккан да. Анан бирок ошону ушу Манас Рух театрындагы Гүлназ эже, Фарида, мен, Жылдыз деген ушу төртөөбүз үйүндөргө бөлүп комуз менен ырдап жүргөнбүз да. А бирок ушу кийин Бишкекке келгенде ошону эми энеден артык эмне бар деп эненин мактоо темасына Эмил Шейшеевдин сөзүнө жазылган Апакем деген ырга алмаштырып койдум да. Оонун. Биринчи обонум деп. Ооба. А болбосо башка текст болчу да анан. Аны азыр Кымбат Самудинова ырдап жүрөт. Ошолорду Апакем. Энеге болгон кусалык деп акырын жапкан турбайбы? Ошондой кылып койгонбуз. Бирок ошолорду мына Кубаныч эним дагы абдан жакшы ырдачу. Кыздар ырдап жүрүбүз, кийин ырдабай калдык бирок. Күмөндөр агамда мындай оончулугуңуз боюнча айтпадыбы? Күмөндөр агабызды да билебиз да, мындай анча-мынча нерсе мындай купулуна толо бербеген киши да. Сизди мактаган демек сиздин мыкты оончу экениңиздин бир белгиси десек болот. Акын катары эми Синат эжеме сөз берсек, уруксат болсо микрофон сиздики. Эжеке кош келдиңиз. Сиңдиңиздин, идиңиздин бүгүн чыгармачылык кечесине далай мына 10дон 13 дедиңиз, 13 чыгармасына 10 жараттыр сиңдиңиз. Нарындын кызы эжеси катары. Рахмат. Мен Жазгүлдү тааныганыма 8 жылдын жүзү болуп отурат. Бир-эки ырга обон чыгып эле ошо менен калып калган жок. Мына Жазгүл дагы менин ырларыма ушунчалык сүңгүп кирди десем болот. Биринчиден, экинчиден Мунарбек Жазгүл экөө чыгармачылыкта өмүр бою бирге келатышканына мен өтө сыймыктанам. Бирин-бири түшүнүп, бирин-бири колдоп, үй бүлөсүн дагы жакшынакай кылып бир жолго коюп, 5 баланы өстүрүп, тарбиялап, окутуп, анан чыгармачылыкта дагы экөө тең ушунчалык сыйлап, ардактап бирге келатышат өмүрдө. Бул чыгармачылыкта үй бүлө болгондо бирин-бири түшүнгөн, бирин-бири көтөрмөлөп, баалап, бирин-бири колдогон өтө жакшы. Мына ошон үчүн ушул күнгө келатышат деп ойлойм. Менин табитиме Жазгүлдүн табити туура келип калган үчүн мына чыгармачылыкта чыйыр жолубуз уланып, чоң жолго айланып келатат. Жазгүлгө абдан ыраазымын. Мындан ары дагы көптөгөн обондорду чыгарып, элине, журтуна дагы көптөгөн эмгегин арнай берет деп ишенем. Экөөбүздүн мүнөзүбүз дагы туура келип калды. Жазгүл аябай мындай түз да, ачык. Болгон ичиндеги нерсеси сыртында, ичинен бир нерсени ойлоп, монтип, кылтыйып турбайт. Шар, жана Манарбек айткандай, өтө шар мүнөзү. Мага мүнөзү дагы аябай туура келип калды. Экөөбүздүн бири-бирибизге мүнөзүбүз да шайкеш келип калды. Чыгармачылыгыбыз дагы шайкеш келип калды. Ошон үчүн мына көп обондорду жаратып атат. 13 ырма обон жаралып, 13 тең ырдалып атат десем болот. Эл артист деген наамга жетишине тилектешмин. Мунарбек экөө ушу дагы көп ийгиликтерди жаратып, көп чыгармачылыкта мындан ары дагы кары барыгыча бирге болушуна тилектешмин. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Айтканыңыз келсин, тилегиңиз кабыл болсун. Аялың менен дүкөнгө барсаң азапты гана көрөсүң, акырында айлажак айтканына көнөсүң деген ыр бар эле, Насирдин агайыбыздын. Ошол сыңары Жазгүл эжем обон жаратканда, кой сен обонуңду жаз, мен эттин чүйүүнү өзүм эле алып, камырды өзүм эле шалдайм дейсизби, кандай болот үйдө? Эми баягы экөөбүз бир кемеде келаткан соң бири-бирибизди чындыгында түшүнөбүз. Жазгүлдөн ошол бир баягы биздин тилде бир илхом келет деп коебуз го. Мына ошондой убакыт келип калганда баягы Жазгүлдүн өзү тамашалап айтып коет. Мен бир мындай бир капалантып койсоң көбөнүм чыга калчудай болуп атат депчи. Толгоо келе баштады. Анан тиги үйдөн анан балдарым менен сүйлөшүп туруп анан кичине бир мындай Жазгүлдүн мындай
кичине бир нервтерине ойноп койсок анан бир обондор чыга калат да чындыгында. Чын эле көбүнчө нерв болгондо чалып Анан албетте анан мындай бир обон келип атканда өзүнчө бир комнатага кирип алып иштеп атканын биз өзүбүз сезип туюп анан рас эле кылган экенбиз деп калабыз. Сөзгө сиз ошондо нерв болгондо мындай баардык эле минорный же нерв болгондо мажорный деле жаза бересизби мындай шаңдуурларды деле жаза бересизби дегеним го. Минор көбүнчө минор, бирок ушу акыркы 2 жылда мажор ырга жазып атам. Мажор минор болуп чыккандар ошол нерв болуп чыккандар. Ошо минор мажор болгон ырларым да көп да. Ошондо тамашалап калам, жиниме тийсеңер жакшы обон чыгат депчи. Мына ага Сен жеңгенде Микрофон. мажор болуп каласың. Бул жеңгенде Минор болуп. бир дарыгерде бирөө айтат дейт. Дарыгерге барсам сен нерв болбо деп айтты. Мен эми нерв болбойм, мен эми жалаң нерв кылам деп айткан тура. Ошосуна мына арагам нерв кылып иштейт турбайбы үйдө көрсө. Оразбек акам, келиңиз. Кыргыз рухунун башында жүрөсүз. Бул кишилерди жакындан тааныйсыз. Анан топко жетекчи болушту өзү түйшүгү чоң да. Анан бул кишилердин мүнөзүн да жакшы билесиз. Мукем өзү айткандай 97-жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин мына ушул бир 28 жылдын жүзү болду, Муке? Өзүң айткандай баягы күндүз чыгармачылык, кечкисин баягы тең туштук. Бирибизге барып калсак бир туугандык, бирибизге кичине бир иш болуп калса баягы чогуу чечкен, жакшылык болсо чогуу сүйүнгөн, бирибиздин үйүбүздө той болуп калса чогуу кызмат кылган дей койчу баардык жагынан баягы бирге келатабыз да. Анан эми бул үй бүлөнүн бир өзүбүз баягы ал кезде биздин театрга берилген жакшынакай сары автобус бар эле, ошондон баштайынчы. Ошону жазап алып, нарындан чыккан Мукемдин айылына чейин жакшынакай той кылып, ошол өздөрү айтканда 20-21 жашында үйлөндү эле. Мына бүгүнкү күнгө чейин ошол үй бүлөнү дагы чыгармачылыкты да алып келатат. Анан эми баягы кыргыздын бир жакшы бир жоргосунан жазбаган бир мыкты жорголор болот го. Мен ошо Мукени ошого салыштырам да. Мына ошол канча жылдан бери келатат, ошол чыгармачылыкты ошо жоргодой чыгармачылыгынан жазган жок. Артка жанып да кеткен жок. Баягы жорго жылга баягы канчалык аттын жашын асы менен эсептейт го. Мукемдин жашы мындай ушул келген сайын ушул жашоодогу өзүнө ыңгайлуу жакшы ырлардан ырдап келатат. Адам менен сүйлөшө келсең, кандай түнт адам болсо дагы, керсейген адам болсо дагы чыгармачылыктын жүрөгүндө жан дүйнөсү башкача болот. Ачылат, аны тапсаң, күлөт, аны күлдүрсөң дегендей. Мукем ошол күлгөн адам менен күлүп, сырдашкан адам менен сырдашып, жакшы адам менен ырдашып дегендей ушундай жакшы тилек менен келатат. Анан ошол баягы жакшы мырзанын жанында жакшы аял заты болуш керек. Чыгармачыл аял заттын жанында ошону түшүнө билген жакшы мырза болуш керек деген бир ойду айткым келет да. Мына ошол үй бүлө бири-бирин ушундайынан толуктап турат. Анан эми анча-мынча баягы жашоодо өйдөлдөр болот, андай нерселерди бул экөө жеңип келатат. Анан бүгүнкү күндө мына ошол чыгармачылыктын бир элдин көзүндө, элдин сөзүндө дегендей жакшы бир ордон өйдөкү бир топта келатат десем да болот да. Өзүбүз баягы айтып калабыз, элдин алдында болбосак дагы, элдин артында болбосак дагы бир ортосунда бир жакшы келатабыз деп. Анан өзүң айтып калдың, мореки топко же бир жетектеген бир кандай болот деп. Чындыгында оор болот. Бирок бир өзөгүн түзгөн адамдар бирге болсо бул жеңил болот да. Анан эми Табылдайке бир түзүп кеткен ал кезде Манас руху деп, анан кийин Бишкекке келип 2005 жылдан бери Кыргыз руху деп Мукем өзү көп жерде ушинтип калды да. Биз ошол Кыргыздын рухун, духун көтөрөлү деп чогулганбыз дегендей. Ошол жерде бир Кыргыз рухунун духун көтөрүп келатабыз. Анан эми топто баягы мен момундай ырчымын. Мен топтон деле кетип өзүм ырдайып алсам болот дегендер бар да, мен эми аны көрүп жүрөм чыгармача. Бирок Мукем ошол топтогу ансамблдеги балдарга үлгү болуп, ошолор менен чогуу сахнада жүрүп, мен бүгүн чыкпай эле коеюн, силер өзүңөр эле чыгып койгулачы дебейт да. Мукем ошолорго баш көз болуп, себеби ошол ырдаганда кандай ырчы болсо ошол калган ырчылар ошого түздөнөбүз.
ошону ээчейбиз, ошондон үлгү алабыз. Анан бул чыгармачылык деле мындай бардык жагынан берген адамдарга берет экен. Мукен эми ыр тандаганы, ырдаганы, комузда ырдаганы, азыркы заманга жараша эстрада менен ырдаганы, сахнада турганы, кыймылдаганы, көз карашы, Мукендикен баягы айта берсе төп келип калганда, өзүнүн өңүнө дагы келбеттин үнүнө дегендей. Ошон менен чыгармачылыкта чогуу келе атабыз. Анан эми Жазгүлдүн дагы башында оончу деле кыз эмес болчу. Кийин ошо Мукем көп жинге тийип атып эле, анан Жазгүл кызганып атып эле ошол оондор шатырап эле чыгып кетти эле бир мезгилде. Булакты көрсөң көзүн ачып болгон экен да. Ошондой эле болду го, бири-биринин эми көзүн ачып, бири-биринин арка жөлөк болуп келатат. Анан эми Жазгүлдүн баягы биздин ушул ансамбльге дагы жазган баягы кыз жигиттин айтчы оондор бар. Аны да ырдап келатабыз. Кыскасы ушул чыгармачылыкта ансамбльде бир жакшы замандаш болуп келатабыз. Ийгилик. Мекениңдин быкшып чыккан түтүнү балжыттанат дейт го. Ат башыга барып келет экенбиз. Керемет жерим ат башым аттуу чыгарма. Сөзү Шайлабек Дүйшеев агайыбызга таандык. Аткаруучу, оончу, бүгүнкү кечтин каарманы Жазгүл Жумаканова. Теминген салкын жел белең, терметкен кубат дембелең, тетиги күнгөй тескейге, термелип конгон эл белең, теңдешсиз көркөм ат башыми, теңирден калган жер белең, ат башым менин ат башыми, теңирден калган жер белең, ак туман тунуп сарыгып, адыры гүлгө чалынып, аскадан туйлап сууларып, арчадан килем салынып, ат энем өскөн асыл жери, ардайым турам сагынып, ат башым менин ат башымды, ардайым турам сагынып. Каркылдап учса ак казы, канатын күлөй таскасы, кай берен ойноп төрүндө, калкылдай тонун ак башы, каректен кетпей калкыганы, керемет жерим ат башы, ат башым менин ат башыми, керемет жерим ат башы, каректен кетпей калкыганы, керемет жерим ат башы, керемет жерим ат башы. Ат башчылыктар нарынын арасында көбүрөөк мактанат деп айтты. Азыр Токой айкам ошону далилдейби, кандай болуп кетет болду экен. Карындаш жөнүндө көбүрөөк айтабы же күйөө баласын жөнүндө көбүрөөк айтабы? Сиздер баягы кийинки Жазгүл болгондон кийин, Мунарбек болгондон кийинки турмушун айтып атасыздар да. Ага чейинки дагы далай тарых барактары бар. Дала күндөр өткөн дегендей. Сиздер ушул күнгө келиш үчүн канча элден бат алдыңар, канча элдин жакшылыгында жүрдүңүздөр. Ошонун баарын өзүңүздөрдүн боюңуздарга сиңирип, анда ошол жерде отурасыздар да. Ушунун баары тирүүлүктөн тапкан ырыскы, олжоңуздар, бала бакырыңыздар менен жерге жегиңиздер менен бар болдуңуздар. Жазке оонуң оолой берсин. Жөн эле киши оон чыгарбайт. Оон чыгарса элдин баары оон чыгармакта. Жүрөгүндө бир оту бар, жалыны бар. Жашоого бир көз карашы башкача, жан дүйнөсү башкача. Бир мындай бир туйлап турган киши кичине баягы сезимдер менен ойноп, анан ошону оонго салат да.
эгер ошо Жумакемдин обондорундай, Калдыбек Такаевдин обондорундай ол эл арасында дайыма алып жүрсө, сен өлбөстүктүн дубалын тургузуп, ошо эстелигин тургузгандын белгиси ошо болот да алтыным. Ошон үчүн ал байлык, атак, даңк келет, кетет. Ал бирөөдөн сураптыр, баягы эмгек сіңірген артист алгандан кийин эмне болдуң десе, бир айга чейин эле баягы кичине элдердин мактоосуна жүрүм деп коет дейт. Бир эле ай экен дейт. Андан кийин баягы эле киши экенинди өзүм тиги күскүдөн көрдүм дейт. Бирок жөнөкөйлүк менен ушунча обон чыгарып келиштин өзү да эрдик деп ойлойм да. Аны баягы Күмөндөр байкем айткандай Кангөл эжеде болгон, Канкей Эралиевада болгон обончулардын катарын толукташтын өзү эрдик. Алтын ошол эргүнгөн жазба дала обондорду чыгарып эл арасында ырларын ырдап жүрбөсүн ийгилик каалайм. Мунарбекке келсек, Мунарбек өзү ушул сиздер баягы азыркы чыкып отурган кесин айтып атпайсыздарбы? Бул кичинекей кесинен эле филармония жаңы келип калдык. Ошол филармония 92-жылы келгенде ошол баарыбыз кепкендей мектеп бүтүп келген балдар болчубуз да. Ошондо эле ушул көкүрөгүн көтөрүп, чачын ушундай эле тарачу, бирок кичине коюураак болчу да чачы. Өзү эле ушул болчу да. Эч өзгөргөн жок, ошо бойдон келатат. Бул ал кезде баягы төбөсү да калыңыраак болчу да дегендей да. Анан эми азыр болсо бизге баягы балдарга ата, Куда сөөкүт деп бир чоң адам катары көрүп турабыз да. Ушунун уткусун дагы. Анан мен таң калдым, ушу кичик кезде биз жокчулукка келип калдык да Бишкекке. Жокчулукта 92-жылдан 94-жылга чейин биз баягы жаштык менен эчтекени сезбептирбиз. Бирок ошол убакта мамлекетте жокчулук болуп, элде ачкачылык болуптур. Бир сындырым нанга жетпей жүргөн күндөрүбүз көп болгон да. Керек болсо ошо билибиздин издеп барган кезде дагы ошо бирөөнүн ошо чөнтөгүндө кичине тыйым барбы, ошо жок дегенде бир лепешканын жарымын жейбизби деп ошо курсакты тойгусунун айласын издеп калган күндөр көп болгон да. Керек болсо кыштын кыраан шелбесинде жылаңач жанагы жайкы бут кийимдер менен чыккан күндөрүбүз болгон. Ошо филармониянын ичиндеги комнаталарга бара турган жерибиз жок кегесте. Ошол жакта класстарга жанакы столдорду мындайдан кое калып эле эки-экиден кучакташып жатып алчубуз. Элмирбек, ушул Мунарбек, Идимбек, мен, Максат деген балдар. Эртең эле кайра келесиң да, эртең менен баягы бет башты сууга чайкап отуруп калчубуз да. Ошо курсагы ток киши бир жакка барып курсагын тоюп келген кишилердин катарын отуруп калчубуз да. Анан Мунарбектин бир бышыктыгы ошол кезде бир чоң пакеттер чыгып калды. Ошо бир пакетти 2 жыл краскасын кетирбей көтөргөн киши да. Мен ушунчалыкка таң калдым. Мальборо деген пакет болчу дагы. Монда жанакы как бой шляпачан турат да, колунда аркан кармап. Ошол кызыл пакетти ортосунан бүктөп коет, ичинде кагаз бар. Кантка барып келип окуйт байкесиникине. Элдин чөнтөгүндө тыйын жок кезде ошол убакта нанга жетпей турган убакта бул Мунарбектин чөнтөгүндө дайыма тыйын болор эле да. Анан бизге наныбызды алып берип, анан кичине акча сачса, муну мен кантка кетейин, үйгө барам деп, ошону берчү эмес да. Анан кээ кезде муну жакалап эптеп, ойноп, күчкө салып атып, баягы оюнга алаксытып атып, акчасын алчубуз дагы, ошого нан алып жейчүбүз. Анан бир 3-4 күнгө чейин акча тыйын таппайбыз да. Ошого чейин жалдар писмен калып калчу да. Бишкектечи кантка кете албай. Ал көрсө бул кантка барып ошол жактан пиво сатчу экен. Алмаса. Ошол жерден алып магазинден алып бир жактан алып барып көчөгө тура калып сата турган бир убактар болуп калбады. Тура калып ошол жерден сата калып, анан карасаңыздар тыңдыгын, кыйындыгын. Эртеңкиге жол кире, эртеңки биздин баягы кичинекей болсо бир бөлкө нанга акча тыйын таап, кайра кете турган акчасын таап, анан соок окууга келчү да. Анан ошол менен көп нерсени, мен айтып аткан нерсем баягы кээ бирөөгө күлкү, кээ бирөөгө баягы шылдың катары кабыл алышы мүмкүн, бирок ошол кезде сенин бүйрө экениңди, сенин ушундай тың экениңди, баягы кандай десем, эртеңкиге көз карашыңын түз экенинди даңазаладым да досум. Адайым барчылыкты каалайм. Ошол турмуштан өтүп кеткенибизге мен таң калам. Бирибиздин кийимибизди бирибиз кийип чоңойгонбуз. Элмирбек Иманалиевди ошол Тоғанбай Абдиев 7-чи классты бүтүрүп туруп эле бизге алып келип кошкон. Эң кичинекейибиз ошо Элмирбек болчу, эң улуубуз Гүлназ эже болчу. Анын ортосундагы биз мына ошол жерде отурабыз да. Илимбек, Мунарбектер болчу. Алды эл артисти, эл баатыры дегенге чейин жетишти. Ошол кезде биз группа филармонияда окугандар. Аябай мындай кандай десем,
тың группа болчу, күчтүү группа болчу да. Анан сөзгө алып кетти окшойт алтын. Мындан аркадагы кармашкан колуңар төрүлүктүү болуп, дайыма ошо ойлогон максатыңар бир болсун. Жаске сен оон чыгара бер, сен ырыңды ырдай бер, ар ким өзүнүн оокатын кылган жакта. Мунарбек сен эч качан оон чыгарма, анткени өзүңө нервныйсың, нерв болсоң ого өтөр башкача оондар чыгып кетпесин. Ийгилик каалайм алтыным. Бар болуп. Токо ошо жана пакет боюнча айтып кетпедиби? Бүге албайт эле. Бүгүн айтпайт го дедим эле, бул бир өзүнчө легендага айланды. Акшы Элмирбек дагы аябай жолукканда аябай тамашалап калчу. Муке ушу сенин бир жагыңа абдан кубанам, ушу ошондогу пакетти 2 жыл көтөргөнүңө абдан суктанчыбыз деп ушу тамашалап калчу да. Азыр деле Жазгүлдүн эски кийими мисалы үйдө турат деп коюш керек эле. Ошол эле ойдон да. Дал ушундай мыкты уул кызды тарбиялап өстүргөн ата энелерге бир таазим катары чыгарманы окугубуз келип отурат. Ата энем ырысым аттуу чыгарма, сөзү Кайырбүбү Чолпон-Колованыкы, обону Жазгүл Жумаканованыкы. Аткаруучу сахнада Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мунарбек Чобиев. Eneme suyum артып келемин, өзүңөргө тийсе деймин керегим. Узартуунун жолу болсо өмүрдүн, силерсиңер ойлонбостон берерин. Ата энем бардайым жарык турмушум, ата энем алтын казып жылдызым. Көзү барда баркын билип сыйлайлы, ата энем кемибеген ырысым. Өзүңөрдөн өсүп өнүп уланам, ата энем узак жашап суранам. Ырагымын бар карга бактыма, көк тиреген бийиктеги мунарам. Ата энем бардайым жарык турмушум,
элдер күчтүү адамдарды пайда кылат экен. Күчтүү адамдар жыргал жашоону пайда кылат, жыргал жашоолор кайрадан алсыз адамдарды пайда кылат деп бир улуулардын айткан сөзүн уктук эле да. Ошол сиз айткан өткөн мезгилде курчуп мынакей азыраак бетин көрүп турабыз да. 90-жылдарды дос болдук деп атпайбы? Элим байкем, микрофонду сизге берсек. Бир нанды тең бөлүп, ал убакта чын көбү чыгармачыл жолду таштап башка жолго түшүп кеткен инсандар көп болду мисалы да. Бирок бул өнөрдүн тузу оор экендигинин бир белгиси болсо керек. Чыныгы фанаттар калып, мына күмөндараган баш болуп. Досуңуз жөнүндө, аяшыңыз жөнүндө ортого сөз салыңыз эми. Муке бул деген филармонияга келгенде чопочор үйлөм аспаптар да келди да. Анан кыңылдап, комуз тили чала чертет. Буларга караганда мен тың чертчүмүн, потому что тиги Калмураттын каны бар да. Булар анан мен да далай аракет кылдым, тиги ырчы болом деп. Үнүм токтобогон, боюм 1,5 метр. Ошондо дагы булардан чоң көргүм келип эле сүрөттөрүбүз бар. Чорду, сыбызгыларды сыскырылтып эрте келет. Филармонияда чопочор менен сыбызгы 4-этажда жаңыра баштаган болот. Бул канттан келет, токо айтмакчы. Келсе баа Мукем келип алла Мухтар деген агай Камбарканда иштейт, иштечү. Карамолдодо иштечү. Спец сабагынан берет. Ал киши аябай пунктуалдуу, аябай строгий киши болчу. Көрсө бул дисциплинага аябай үйрөтүптүр да ошо киши. Чопочорун үйлөп, сыбызгысын үйлөп, ушундай өзү менен өзү. Ошондой эле чоң композитор, чоң музыканттардай сезилчү да, аябай сабакка тыкыр карачу. Анан кетип атканда дагы калып иштеп, бөлмөлөргө бөлүп коет да. Ошондо эле Мухтар агайыбыздын үнү бакылдап чыгат. Бул багыш көзүн бажырайтып алып, анан чопочордой болуп, көздөрү чопочордой болуп, жанагы өзү айтмакчы, тиги бизден эң сулуусу эле ушул болчу. Анан тим эле эмоциональный маскалар да жок болчу. Анан күскөгө турганда анча-мынча кыздар карып деле кетмек болуш керек, бул тараңалы монтуп аркы кылып, анан тыкаан басып, токодон да бизде көп Элмир Акаев кызы, көп таланттар бар эле, ошолордун Феликстер, аккордеон тияк-бияк, ушуларга аңдап, аябай маани берип, угуп атып, көп немени алды да. Өзүн өзү тургузду да ырчы катары. Тиякта тем более жанагы үйлөм аспап, дыхание, аркы берки положенияларын четко коюп берет экен да. Ошондон анан Мукем бүтүп кетти, кеткенден кийин эле 1-2 жылдан кийин Мунарбек Чобиев театр актёру фестивалдарга бизден мурда келе баштады. Чоң ийгиликте Саатбек Жумадылов фестивалдарда Камчыбектен баштап көп чыгармаларда башкы ролдорду жаратты. Мунун дагы бир таланты актерлук жагы дарамет аябай күчтүү да. Сымбаты да бүт бара төп келишип турат. Азыр өзү жалкоолук кылып жүрөт мунун. Тиги Жаскамдын жанагы кээде иштеген мону жаны тынбаган шапалактары билинбеген тип, анан кичине эме болуп атат окшойт. Муну жетелебесе жатып алат бул. Өзүнөн көрүп турбайсызарбы? Бирок чыныгы мыкты талант. Өзүнүн баркын жакшы билбей жүрөт. Дос күйүнтүп айтат дейт. Жакшылап эстеп коюп. Ансыгарындай эми ырды аткаруу чеберчилигинде көмөкөй үнү жагат Мунарбектин. Албетте мындай жигиттин жанында сөзсүз түрдө жандоочусу болуш керек. Ал Жаскам Кудай таалам берген, тең менен тезек кабы менен дегендей Кудай таалам жөн бербейт. Алтындарым чыгармачылык ийгилик, үй бүлөлүк бакытта болгула, ден соолукта болгула. Жарым кылымдын жашын жашап калган маалыбыз азыр. Андан кийинки дагы Кудай таалам кененен берсин. Чыгармачылык молчулукту берсин, дагы жарым кылым дагы жетелешип жашап, чыгармачылыктын туу чокусуна жеткиле алтындарым. Ал эми Жаскамдын обончулугу чындыгында бул кыз аяшымдын, Жаскамдын материалды тандай билүүсү аябай жагат мага. Репертуар маселеси боюнча. Демек ал эмне тандап, эмне жеп, эмне ичишти билген адам бул жакшы касиет деп эсептейм да. Обончулук жагынан дагы өзгөчөлүктөр абыдан көп. Аны Күмөндөр байкем да айтты. Бир башка бир ноталар, башка бир ыргактар туруп, абай, чынында обон ушундай болушу мүмкүн, ушундай болуш керекпи дейсиң.
Анан кызыктуу да бир сүрөтчүнүн жакшы тарткан пейзажындай. Атыңа затың жарашкан жаз гүлүбүз болуп жүрө бер. Бар болгула, аман болгула. Ағаны көріп өсөт дейт го. Кубан агам, келиңиз, микрофонду алыңыз. Коростой болуп койкоңдогон жигитти көрдүм мен. Фейсбукка жаздым эле да. Туулган күнүндө куттуктап жаздым эле. Шымынын кыры бычактай да. Анан биздин айыл чаңда, клуб как раз чаң жерде турат да. Анан ошондо чаң мунун туфлисине жукпайбы деп таң калган бир. Анан ошол кезде Мунарбек байкенин ырдаганын көрүп, ошол айылдан артист болом деген менин ичимдеги вулкан атылган да. Ошону менен убакыт өттү, жүрүп кийин Манас рухуна ыркесе менен барып калып, Мунарбек байке мен ырдаганымды көрүп, анан жумушка алган да ушул киши да. Табылда байкеге айтып атат. Жетелеп жүрүп, андай ырлар жаздыр, мындай өзү жаз элек болсо дагы ырларды жаздыр деп отуруп, мен элге таанылып калганыма дагы себепкер болгон киши ошол. Бул кишиге мен көп карсымын да. Анан Мунарбек байкенин ырдаганына жеттим окшойт деп кээде ойлоп калам. Ырдаганына жетпесем дагы ошондой ырчы болдум, бирок аябай ушундай болсом деп ойлочумун. Мындай баскандарым ушу туурап, таза кийинип, таза жүргүм келчү, бирок такырансын. Жаза албай койдум, ал төлөлгөндө болот экен ал адамдан. Ушул үй бүлө мен үчүн үлгү болду. Ушул үй бүлөнү туурадым мен. Жазгүл эжени көргөндө аялым ушундай болсо экен деп тилечимин. Кээде азыр ойлоп калам, рас эле Жазгүл эжедей эмес аял алып турдум деп калам. Болбосо таңкылдап мени да эми бул Анда жеңемде оончу болуп кетмек беле. Ошондо оончу болуп кетмек. Жазгүл эже, бу да тамаша, бура сүйлөгөн күлгөнгө жакшы дейт. Абдан мен үчүн үлгүлүү үй бүлөсүңөр. Анан эми ушу чыгармачылыктын арасында Жазгүл эженин оондору көп го, жанатан бери ушул жөнүндө көп тема болуп атпайбы? Ошонун арасынан Ден соолук деген ырын ырдадым. Атайын алып ырдадым. Ага чейин сагындым апамды деген ырымды ырдадым беле. Ошол кездерде ырдап жүргөн кездерде бул дүйнөдөн апам кетип калды. Анан эле ырдасам эле жүрөгүм чыдабай койду. Ал ырдаганга, ошон үчүн көп ырдабай жүрөм. Кийин ырдайт болушум керек. Анан азыркы кезде ошо Ден соолук деген ырын алып аранжировщик жигитке барып атпаймынбы? Ден соолук деген ыр алып келдим. Гел, ушуну жазып бер десем, аранжировка кылган жигит да тамашакөй жигит экен. Байке 40ка чейин сулууларга суктанууга акым бар, кечирип кой деп жүрө берип, эми Ден соолук керек болуп калды 40тан өткөндөн кийин. Ансыгарындай. Ошол эки ырын ырдап жүрөм, Кудай буйрса ырдайбыз. Мен билген сулуулуктун чеги бул ден соолук дейт. Бардыгыбыз ден соолукта бололу. Ошол ден соолук аттуу чыгарманы азыр аткарып берүү үчүн сахнага Кубаныч Ажыбаев агабызды чакырабыз. Сыйнатбүү Мамытов эжекеме сөзү таандык. Обону болсо бүгүнкү күндүн каарманы Жазгүл Жумаканованыкы. Байлығымда, бақытымда ден соолук, башымдағы қонып тұрған құт болуп, жадыраған жарығынан ай көңілім, жарық берет ден соолукка жоқ болуп. Ден соолук, ден соолук, ден соолук ай, кетпедейін бек болуп. Ден соолук, ден соолук, ден соолук ай, кетпедейін бек болуп. Жашоо жарык кыйналбаса жан оруп, жашап өтсөм күн нурунан оронуп, максатымдын бийигине жетүүгө маңдайымдан сылап тургум ден соолук. Ден соолук, ден соолук, ден соолук ай, кетпе таштап жанымда бол жар болуп. Ден соолук,
жогу эң кымбатым ден соолук, жакшылыкка ийгилигим коштолуп, бажырайып бажыламын күн сайын, ден соолугум турган кезде зор болуп. Ден соолук, ден соолук ай, бакытым менин байлыгым ден соолук. Ден соолук, ден соолук, ден соолук ай, бакытым менин байлыгым ден соолук. Бакытым менин байлыгым ден соолук. Бакытым менин байлыгым ден соолук. Өздер микрофон сиздики. Бүгін Бенефис программасына жоон топуна улуулардын арасында отурганыңыз, демек сиздин бул кишилердин үй бүлөсүндө, чыгармачылык чөйрөсүндө орду бар инсан экендигиңиздин белгиси болсо керек. Сөзгө аралашыңыз. Ушул мен үчүн эки үлгүлүү адамдын менин жашоомдо чыгармачылыктагы орду бар жакшы инсандардын чыгармачылык кечесине келип калдым. Ушу Мунарбек байкем менен Жазгүл эжем мен тааныганым 99-2000 жылдардан баштап кичинекей мектеп курагымда тааныгам, 4-5 классымда. Ошо Манас руху аркылуу тааныгам. Себеби Нарын районунда булар чынында ушундай эмгек жараткан, аты чыккан жалгыз топтун бири болчу да. Эми азыр деле ошол топту сактап келатышат, кыргыз руху болуп. Анан ошо мен ойлочумун да бир нерсени айтып коеюнчу. Ушу Мунарбек байкемди 2000-жылдары ошо келинчеги Гүлназбек болсун кыз экен деп ойлочумун да. Гүлназ жеңем өзүмдүн жеңем экен да, көрсө Ороз байкем, мен байкем болот анан. Ушинтип ойлочумун да. Анан Жазгүл эжемди жөн эле ырчысы деп эле ойлочумун. Ошол кездерден таанычумун, мен анда кичинекей кыз болчумун да. Анан чыныгы бизди чыгармачылык жашоо бириктирди. Мени кенедей кыз дебей 2010-жылы мен 5-курс кезимде ушу Жазгүл эжем бир сонун обонун сунуштап калды. Эсенгул Ибраевдин сөзүнө таандык, кайдасыз деген ырды. Ошол ырды ырдап көрчү деп эле угузуп калды. Анан ал кезде менин аранжировка чөкөттө жасатканга деле акчам жок болчу. Анан даяр аранжировка бар. Бир кездерде жазылып ырдалган, азыр көптөн бери ырдалбай жүрөт. Сен деле ырдап калды. Анан ошол ыр аркылуу ушу Мунарбек байке менен Жазгүл эженин үйүнө барып, даамын сызып, жакындан таанышып калдым. Ага чейин эле таанычумун. Баягы мен негизи ошо Манас рухун көрүп, мен дагы байкем айткандай, Кубаныч байкем айткандай ырчы болгонго ичимдеги мындай сезимдерим ойгонгон десем болот. Биз кичинекей уракта ушу айылдарга концерт коюп, анан бир жарамазанды шумдук айтып келген убактары көз алдыма келет да. Анан ушу кичинекей кыз дебей ушул мага ушул ырды сунуштап калды. Ошол ырды ырдап калып, ошондон кийин анан ушу үй бүлөлүк катыш десем да болот. Ар дайым мен дагы ушу жакшы көрүп, жакын көрүп, эң негизгиси адис болуудан мурун адам бол дейт го. Өтө адамгерчиликтүү адамдар. Анан кийин 8 жыл мурун ушу мына Зинат эжем отурат, Зинатбүй Мамыт эжемдин сөзүнө таандык бар бололу аттуу менин чыгармачылыгымда ак жолтой ырлардын бири. Себеби жакында ошо алгачкы концертин бергенде дагы атын бар бололу деп койгом. Ошол ырды 8 жылдан бери азыркыга чейин күн алыс ырдап келатам десем болот. Ошо экөөңүздөргө дагы рахмат айтам. Дагы бир ырын ырдадым. Бердибек Жамгырчиевдин сөзүнө таандык, адамдар сыйлашалычы. 3 ырын ырдадым. Жакында дагы бир ырын алдым. Анан мен тамашап калышат. Сен Жазгүл эженин ырынан башка ырдабайсыңбы депчи. Анан ырдайм албетте, бирок Зинат эже айткандай менин дагы сөздөрү анан обону ушу жүрөгүмө төп келет да, эмнегедир. Дагы деле ырдай берейин дейм, анан кээде кой кичине токтотуп турайын, убакыт өткөрүп анан ырдайын деп калам. Ошол анан Мунарбек байке жөнүндө айтсам, баардык ушу комуз менен комуз кармап ырдап калган башка жактыктарды айта албайм, бирок Нарын районунан чыккан балдардын баары ушу Мунарбек байкени көмүр тутуп чоңойгон балдар. Мисалы Токтогулда Сыймык байкени көмүр тутуп комуз менен ырдап келишсе, биз жактык балдар, менин өзүм менен группалаштарым Баян Акматов баш болгон ушу Нарындын жигиттери ушул Мунарбек байкени көмүр тутуп чоңоюшкан. Бар болуңуздар. Чоң рахмат. Темирди сыгында чаап, анда сахнага Элдар Өскөнбаеваны чакыралы. Бар бололу аттуу ырды бүгүнкү Бенефис программасынын алкагында угуп алалы.
жашообузга мактаналым. Аткан таңга чыккан күнгө башты ийип, Кудай берген жакшылыкка шаттанадым. Бар бололу жашоодо, бар бололу, башыбызга баш кошуп бай бололу. Бактыбызга маңдайдагы шүгүргүлүм, ар бир аткан аппак таңды бир тосолу, бир тосолу. Өмүрлөрдүн бийигине бир жетели, бирге болуп ал күндөрдө кездешели. Ак тилектер, асыл ойлор азык болуп, турмуштун кең дайраларын бирге чели. Бар бололу жашоодо, бар бололу, башыбызга баш кошуп бай бололу. Бактыбызга маңдайдагы шүгүргүлүм, ар бир аткан аппак таңды бир тосолу, бир тосолу. Жүрөктөгү жылуу сезим гүлүн ачып, бактылуулук каалабыз дайым көрктөнөлү. Болуп турган жакшылыкты бирге көрүп, жашообузду өкүнбөстөн өткөрөлү. Бар бололу жашоодо, бар бололу, башыбызга баш кошуп бай бололу. Бактыбызга маңдайдагы шүгүргүлүм, ар бир аткан аппак таңды бир тосолу, бир тосолу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бенефис программасында өнөрлүү үй бүлө, бактылуу үй бүлө жөнүндө бир жакшы маек болду деп үмүт кылабыз. Студиябыздын каармандары Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мунарбек Чобиев агабыз жана өмүрлүк жубайы, оюнчу аткаруучу, маданияттын мыктысы, Жумамедин Шералиев атындагы сыйлыктын ээси Жазгүл Жумаканова эжекебиз бүгүн жакындар менен жакшы бир кече уюштуруп олтурат. Зоболоңуздар бийик болсун, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Улуу күчүнүн батасы кабыл болуп, элдин эрке уул кызы болуп жүрө бериңиздер. Бар болуңуздар. Рахмат. Мунар агам, сөз сиздики. Эл сиздики. Рахмат. Бүгүн эми мен келип берген меймандарга чоң ыраазычылык билдирем. Ушул убактыңыздарды бөлүп, Күмөндөр байке баштаган, Зинат эжекем баштаган меймандарыбызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Ден соолугуңуздар бекем болсун, сиздердин ишиңиздерге дагы албан ийгиликтерди каалайбыз. Бар болуңуздар. Жакшы, рахмат. Жазгүлчүкем, эл таянган жер таянбайт дейт, сизде элдин эрке кызы катары. Чоң рахмат. Кыргыз элибизге биринчиден жерибизде тынчтык болсун, элибизде ынтымак болсун, ар бирибизде ден соолук болсун, ар бир адамдар үй бүлөсү менен бактылуу жашасын. Зинат эжемдин ырына жазылгандай жакшылык тилейм жалпыңа, дагы бир ырымдай бар бололу, дагы бир ырымдай ыраазымын жаратканга деп, жалпы жаратканга ыраазычылык билдирип, меймандарга да ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Чоң рахмат.